Баса ошол музыка деп айтып калып атыкпы? Музыка деп сиздин азыр деген бир ырыңыз аябай хит болуп атат го. Трендке айланып кетти. Негизи ушундайды күттүңүз беле? Башка чет эл клубтөргө чейин бийлеп жүрүшөт го. Бул ыр 2019-жылы чыккан да, Кындыш деген ыр. Ошол кезде эле аябай Кыргызстанда билесиз го хит болгон. Эч ким албаган просмотр алган. 50 миллионго чейин болуп, азыр 65 миллионбу канча болуп калды, 70 болуп калды да. Анан бул экинчи дыханиясы ачылды деп айтсам болот ыр. Анткени ырдын аранжировкасы, стили, анан аранжировка сведение деп коет, баягы голосду отургузуп тазалап жазаган, четко болуш үчүн деп Иса деген бала ушу 6 ай жазалган да бул ыр. Отуруп бир эки жумада эле бүтө калган эмеспиз да, ошону прям сонун кылып чыгарып, кийин Европа плюс да калган, ушуну өзүнө коюшкан да. Европа плюс жөн эле ырларды, кыргыздын жөн эле ырларын ала бербейт да, качествосы жакшы болуш керек. Анан сапатын аябай кылып жакшы жазаган Иса деген балачы. Ошо адиктер, кубалар болуп баары сөзүн жазганда дагы мындай заразный кылып, мындай тренд кылып кылалы деп жазганбыз да негизичи. Анан бирок мындай күткөн эмеспиз, дүйнөгө чыгып кетет депчи. Анан арадан бир 5-6 жыл өткөндөн кийин анан бул Кореядан башталды, Россиядан башталды. Тренд азыркы учурда бүт эле жак тартып атат. Күн сайын мага дайректке видеолор келип турат. Бул жазып мына Турцияда, мына 3-4 күндөн бери Турцияда дагы аябай жакшы тренд болуп атат да. Бул ырчы анан күтпөгөн жерден болгондо сүйүнөт экенсиң, мурдагы эмгектериң кийин кайра. Качан билдиңиз? Бул тарап кеткен. Биз тараганын бир 2 ай мурун билдик го, ошол августтун аягында. Ошо сентябрларда башталды. Тренд ошол Кореядан башталды, андан кийин Европа, Россия, бүт дүйнө жүзү болуп келип, анан кечеден баштап Турцияда да тартып атышат да, мунуч Казакстан дегендей.